Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirген musulman bir туғандар. Дуаларыбыз эмне үчүн кабыл болбой жатат? Дуа бул мусулманды Аллах Таалага жакындатуучу эң чоң ибадаттардын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Ад-дуау хуал ибада." Дуа бул ибадат. Имам Термизи риваяты. Дуа менен мусулман пенде өзүнүн ой тилектерин, пландарын жана үмүттөрүн Аллахтан сурап иш жүзүнө ашырып алат. Мусулман адам дуа кылуу менен көптөгөн жакшылыктарга жетет жана көптөгөн жамандыктардан, балейлерден алыс болот. Аллах Таала беришин зат. Ал өзүнүн гана суралуусун жакшы көрөт. Эгерде пенде Аллахтан сурабай койсо, Аллах Таала ачууланат. Дуа кылууну таштап коюу бул Аллах Таалага ибадат кылуудан баш тартуу, текеберленүү болуп саналат. Бул туурасында Аллах Таала мындай деген ыйык Куранда: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин." Роббиңер мага дуа кылгыла, силерге жооп беремин, дуаңарды кабыл кылам деди. Мага ибадат кылуудан текеберленген адамдар тез арада кор болгон абалда тозокко киришет. Гафир сүрөсү 60-аят. Бирок азыр эмнеге дуаларыбыз кабыл болбой жатат? Аллах Таала мага дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам деп Аллах Таала уада кылган болсо, эмне себептен анда биздин дуаларыбыз кабыл болбой жатат? Жооп: себеби биз дуа кылуунун шарттарын, талаптарын так аткарбай атабыз. Чыныгы мусулман боло албай атабыз. Ар бирибиздин жеке 10 түрдүү шалакылыгыбыз себептүү, 10 түрдүү тоң моюндугу себептүү дуаларыбыз кабыл болбой жатат. Хижридин 2-кылымында жашаган улуу табииндерден болгон Ибрахим ибн Адхам бул тууралуу аябай сонун түшүндүрүп айткан. Күндөрдүн биринде Ибрахим ибн Адхам Басра шаарындагы базарлардын биринен өтүп бараткан болот. Ошондо аны көргөн адамдар ага үймөлөктөшүп: "О Абу Исхак, Аллах Таала Куранда мага дуа кылгыла, силерге жооп беремин, дуаңарды кабыл кылам деп уада кылды. А биз Аллахка дуа кылып жатабыз. Бирок эмнеге дуаларыбыз кабыл болбойт?" деп сурайт. Ошондо ал мындай деп жооп берет Ибрахим Адхам ал адамдарга: "Анткени силердин жүрөгүңөрдө 10 түрдүү нерсе силердин жүрөгүңөрдү өлтүрүп салган. Ошол себептүү алар: биринчи, Аллахты билип, мусулманбыз деп, бирок Аллахтын алдындагы өз милдеттериңерди аткарбай атасыңар. Экинчи, Куранды окуп, бирок андагы айтылган өкүм буйруктарга моюн сунбай атасыңар, аткарбай атасыңар. Үчүнчү, пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз деп коюп, сүннөтүн таштадыңар. Төртүнчү, шайтанды анык душман деп билип, бирок ал шайтанга ээрчидиңер. Бешинчи, бейишке кирүүнү эңсеп, ага татыктуу иш кылбадыңар. Алтынчы, тозак азабынан коркуп, өзүңөрдү андан куткаруу үчүн эч бир ибадат амалды кылбадыңар. Жетинчи, өлүм анык деп айтып, ага эч кандай даярдыктарды да көрбөдүңөр. Сегизинчиси, адамдардан айып издеп жүрүп, өз айыбыңарга көңүл да бурбадыңар. Тогузунчусу, Аллахтын берген рызкысын жеп, ага шүгүр кылбадыңар. Онунчу, өлгөндөрдү көмүп, алардан үлгү насаат албадыңар. Абалыңар ушундай болсо, анда силердин дуаңар кантип кабыл болсун? Тафсир Аль-Куртуби. Урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы ыйман келтирген мусулман бололу. Дуаларыбыз кабыл болуусу үчүн жүрөгүбүздү өлтүрүп салган жогоруда айтылган 10 түрдүү жаман жоруктарыбызды таштайлы. Аллах Таала баарыбызга, үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин, баарыбызды акыйкат жолдо жүрүүнү баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.